Көкбөрү оюнунун эрежеси. Жалпы жоболор. Көкбөрү оюну үчүн мелдеш ылайыкталган атайын талаада өткөрүлөт. Оюн талаасы эки командага бирдей бөлүнгөн. Оюн талаасынын параметрлери: узундугу 200 метр, жазлыгы 70 метр. Тайгазандардын ортосундагы аралык 140 метр. Борбордон тайгазанга чейинки аралык 70 метр. Тайгазандан айлануу огу боюнча сырткы чийинге чейинки аралык 30 метр. Айып зоналары тайгазандан 20 метр аралыкта жайгаштырылган. Борбордук жана айып айланасынын өлчөмү радиуста 10 метр түзөт. Оюндун башында улак турган радиусу 3 метрлик кичи айлампанын аралыгы перпендикулардык ок боюнча сырткы чийинден 15 метр. Мелдешке түшкөн ар бир команданын өз тайгазаны, дарбазасы болот. Анын өлчөмү төмөнкүдөй. Жогорку бөлүгүнүн жалпы радиусу 3,6 метр, бийиктиги 1,2 метр. Бордюрдун жазлыгы 0,8 метр. Радиусу 2 метр. Тайгазандын жазлыгы радиус боюнча 2 метр, тереңдиги жарым метр. Тайгазандын төмөнкү бөлүгүнүн радиусу 4,4 метр. Оюн өткөрүлүүчү талаа тегерете бийиктиги 1,5 метр кашаа менен тосулат. Ал аттардын күч менен кысымына туруштук берип жана ага тийген оюнчулар менен аттарды мертинтүүдөн сактоого тийиш. Оюндун башкы эрежелери. Командалардын курамы 12 оюнчу жана 12 ат. Оюнга ар бир командадан 4 оюнчу түшөт. Оюндун учурунда команданын машыктыруучуларынын чечими менен оюндун жүрүшүндө, башкача айтканда, оюнду токтотпостон оюнчуларды алмаштырууга укуктуу. Оюн 60 минутага созулат жана ар бири 20 минутадан 3 мөөнөттөн турат. Мөөнөттөрдүн ортосунда 10 минуталык тыныгуу каралган жана атаандашынын тайгазанына көп улак таштаган команда жеңишке ээ болот. Оюндун алдында ичкилик ичкен, баңгизаттарын колдонгон оюнчуларга оюнга кирүүгө уруксаат берилбейт. Улактын салмагы 32 килограммдан 35 килограммга чейин болуусу керек. Оюндун башталышы. Оюн байыркы салт боюнча оюнчулардын салтанаттуу ант берүүсү менен башталат. Алар оюнду калыс өткөрүүгө ант берилет. Командалар борбордук айлампаны тегерете катарга тизилишет. Калыс көрүүчүлөргө кайрылуу менен анттын сөздөрүн айтат. Оюнчулар аны үн чыгаруу менен кайталайт. Капитандар чучук улак боюнча өз тайгазанын аныктайт. Улак трибуна тараптагы сырткы чийинден 15 метр аралыкта болууга тийиш. Командалары трибунанын каршы тарабындагы сырткы чийинге бир катар тизилишет. Калыстын ышкырыгынан кийин бардык оюнчулар биринчи болуп улакты тартып кетүүгө умтулушат. Эгерде 2 минутанын ичинде бир да команда улакты тартып кете албаса, анда оюн токтотулат жана борбордук айлампадан башталат. Айлампага ар бир командадан бирден оюнчу кирет. Улак айлампанын ичинде турганда башка оюнчулар ага кирүүгө укуксуз. Эгерде 1 минутанын ичинде оюнчулардын бири улакты эңип айлампадан чыкпаса, анда калыс аларды башка оюнчулар менен алмаштырат. Оюндун жүрүшү. Улакты эңип алуу жана башка ыкмалар оюнда байыркы көкбөрү оюнунун эрежелери боюнча жүргүзүлөт. Оюн командалардын биринин тайгазанына улак ташталмайынча же кайсы бир оюнчулардын оюндун эрежелерин одоно бузганга чейин тынымсыз жүргүзүлөт. Упай алуу үчүн улакты тайгазанга таамай таштоо керек. Улак тайгазанга түшпөй, бордюрада калып, тайгазанга түшүп, бирок күү менен андан чыгып кеткен учурларда алар эсептелбейт жана упай берилбейт. Ошондой эле аты менен кошо тайгазанга кирип кетүү менен ташталган улак үчүн упай берилбейт. Улак тайгазанга түшкөндөн жана калыс ташталган улак үчүн упай бергенден кийин оюн кайрадан талаанын борборунан башталат.
Эгерде оюн талаасы кашаа менен тосулбаган болсо, оюнчу өз аты менен оюн талаасынан сырткары чыгып, аут кеткен учурда оюн токтотулат. Оюн эреже бузулган жерге жакын турган 3 айлампанын биринде 2 оюнчу беттешкенде кайра башталат. Башкача айтканда, эгерде командалардын биринин тайгазанына жакын жерде болсо, анда тайгазанга жакын турган айлампада, эгерде талаанын борборуна жакын жерде болсо, анда борбордук айлампада башталат. Эгерде оюнчулардын кайсы бири улак менен бара жаткан оюнчуну одоно токтотсо, эрежени бузган оюнчуга айып салынат жана улак оюн токтотулганга чейин улакка ийгилик кылган оюнчу да калат. Оюн 3 мөөнөттөн турат. Алардын ар бирине 20 минутадан бөлүнөт. Мөөнөттөрдүн ортосунда 10 минуталык тыныгуу каралган. Тыныгуудан кайсы бир команда талаага чыкпай, атайлап убакытты созо турган болсо, экинчи команда анын катышуусусуз эле белгиленген убакытта оюнду баштоого укуктуу. Ярым финалга чейин беттешүү тең чыгуу менен аяктаса, кошумча оюн убактысы берилбейт. 5 минуталык тыныгуудан кийин эркин таштоо буллит өткөрүлөт. Эгерде оюн аяктагандан кийин эки команда тең бирдей сандагы упайларды топтогон болсо, жарым финалда жана финалда калыстар тобу кайсы бир команда каршылашынын тайгазанына улак таштаганга чейин 10 минуталык кошумча оюн аныктайт. Кошумча убакытта жеңүүчү аныкталбаса, буллит берилет. Ар бир командадан 4төн оюнчу чыгат. Алар буллит ойнойт. Буллиттин эрежеси: оюнчулардын бири позицияны ээлейт, анын артынан 30 метр аралыкта экинчи команданын оюнчусу турат. Алар калыстын ышкырыгы боюнча бир учурда чаап жөнөшөт. Атаандашы улак менен келе жаткан оюнчуга аны тайгазанга таштап кетишине тоскоолдук кылат. Эгерде улакчан оюнчу атаандашына жеткирбей, же анын каршылык көрсөткөнүнө карабай, улакты тайгазанга таштап кетсе, упай берилет. Тайгазанга чабуул койгон оюнчу кырдаалга жараша атынын жүрүшүн басаңдата алат. Эскертүү: команданын ар бир оюнчусу улакты бир гана жолу таштоого жана буллитте атаандашына жетүүгө бир гана жолу катыша алат. Буллиттин учурунда атты алмаштырууга тыюу салынат. Эгерде чабуул коюп жаткан оюнчу тайгазандын огунан тышкары чыгып кетсе, ал улакты тайгазанга таштоого укуксуз болот. Командалардын бири да чечүүчү жеңиштүү упай ала албаса, буллит чечүүчү улак таштоого чейин улантылат. Оюнга кирген оюнчулар талаадагы калыстын жардамчысынын уруксааты менен гана алмашат. Бирок алмашуу учурунда оюн талаасында ар бир командадан 4төн оюнчу болушу керек. Алмашуу перпендикулардык ок боюнча чийинде жүргүзүлөт. Оюндан чыгып жаткан оюнчу оюн талаасынын чийининен өтмөйүнчө жаңы оюнчу оюнга кире албайт. Эгерде оюнчу оюн талаасынан белгиленген жерден башка жерден чыгып, жана анын ордуна башка оюнчу талаага кирсе, бул эрежени бузуу болуп саналат. Эгерде оюнчу аттан кулап түшсө жана аты качып кетсе, же атынын басмайылы үзүлүп кетсе, калыстын жардамчысы оюнчунун талаадан чыгышын күтпөстөн жаңы оюнчунун оюнга киришине уруксаат берет. Оюнга кызыгууну күчөтүү үчүн оюндун эрежесин бузбастан ат менен, ошондой эле оюнчунун күч ыкмаларын колдонууга уруксаат берилет. Бирок улакты эңип жаткан оюнчуга ат менен күч колдонууга катуу тыюу салынат. Айып аянтчасында каршылаш команданын коргоочусунун турушуна укук берилбейт. Айып аянтчасына коргоочунун чабуул коюшудан мурда бир ат бою киришине уруксаат кылынат. Улак айып аянтчасынан чыккан учурда бардык оюнчулар ал зонадан чыгууга тийиш. Тыюу салуу: ант бербеген оюнчуга оюнга катышууга тыюу салынат. Бул эрежелерди бузган оюнчулар 2 минутага кара мамыга айып аянтына жиберилет. Оюнчусу жазаланган команда оюнду азчылыкта 3 оюнчу менен улантат. Эскертүү: айып убактысы оюнчу кара мамыга тургандан баштап эсептелет жана 2 минута бою анын атыда кара мамыда болот. Оюнчу тыюу салынган ыкманы колдонсо, каршылашын колу менен кармап, аты менен анын жолун тосуп, же аны аттан оодарып салууга аракет кылса, 2 минутага кара мамыга жөнөтүлөт.
Ушундай эле эреже бузуу улакты тайгазанга таштап жаткан учурда же тайгазанга жакын калганда жасалса, анда жаза катары жаза-казан, башкача айтканда буллит колдонулат. Жапа чеккен команданын бир оюнчусу улакты алып, катуу чаап барып каршылашынын тайгазанына улак таштайт. Улакты чылбыр менен ороп же үзөңгү менен кысып, орому алган оюнчу эскертүүдөн кийин 2 минутага кара мамыга жөнөтүлөт. Убакытты атайлап эле создуктуруу үчүн эскертүүдөн кийин оюнчу жазаланат жана 2 минутага кара мамыга жөнөтүлөт же команда буллит менен жазаланат. Калыстар менен талашууга таптакыр тыюу салынат. Эскертүүдөн кийин калыс менен айтышуу же калысты мазактоо үчүн оюнчу 2 минутага оюндан чыгарылат. Чектен чыгып кетүү, мазактоо, тил тийгизүү, сөгүү үчүн кызыл карточка көрсөтүлөт жана оюнчу оюн аяктаганча оюндан чыгарылат. Команда мындай болгондо оюндун акырына чейин бир оюнчусу жок ойноого аргасыз болот. Эгерде команда же команданын машыктыруучусу калыстын чечимине баш ийбей, калыска психологиялык кысым көрсөтсө, команда айыпка жыгылат, буллит берилет же протоколдук комиссиянын чечими менен акчалай айыпка жыгылат. Уят сөз менен сөккөндүк үчүн оюнчуга эскертүү берилгенден кийин 2 минуталык айып салынат. Өзгөчө учурларда оюндун аягына чейин оюндан четтетилет. Команда оюндун акырына чейин азчылыкта ойноого туура келет. Улакты жерден эгип жаткан оюнчу улак тараптан каршылашынын аты менен чабуул коюлбашы керек. Бул үчүн жаза каралган. Оюнчу оюндан чыгарылат. Эгерде оюнчу катуу жаракат алса, анда күнөөлүү адам оюндун акырына чейин оюндан четтетилет. Оюнчуга башка тараптан чабуул коюуга эрежеде каралган чектерде уруксаат кылынат. Улак бар же жогуна карабастан атаандашына катуу ылдамдыкта чабуул койгондук үчүн 2 минутага оюндан чыгарылат. 2 оюнчу борбордук айлампада улакты эңип алууга аракет кылып жатканда эч ким чийилген айлампага кирүүгө укуксуз. Бул эреже бузулганда эскертүүдөн кийин 2 минутага кара мамыга жиберилет. Оюнчу калыстын чечимине макул болбой, ошондой эле оюнчу протоколдук комиссияга кайрылган учурда мындай жүрүш-туруш атайлап убакытты созуу катары бааланат жана 2 минутага оюндан чыгаруу менен жазаланат. Кайсы бир команданын 5-оюнчусу аныкталган учурда эрежени бузган команда 2 минутага оюндан четтетилет. Команда 2 минута бою азчылыкта ойнойт. Запастагы оюнчу командалашынын талаадан чыгышын күтпөстөн оюнга кирген учурда 2 минутага оюндан четтетилет. Оюнду өз ыктыяры менен токтотуп жана калыстын чечимине баш ийбеген команда жеңилди деп эсептелет. Эскертүү. Айыптык таштоодон, буллиттен тышкары бардык учурда оюн эреже бузган команданын дарбазасына жакын жерден башталат. Атайын чийилген айлампага ар бир командадан бирден оюнчу кирет. Алар чийинден тышкары чыкканга чейин башка оюнчулар ал айлампага кирүүгө укуксуз. Командаларга коюлган талаптар. Оюнга кирип жаткан аттардын жабдыктарында артык баш металл жасалгалар, күмүш, жез, темир жана башкалар болбошу керек. Алардан оюнчулар жаракат алышы мүмкүн. Үзөңгүлөр тегиз болуп, ал эми такалар курч болбоого тийиш. Оюн учурунда команданын жанында 5 кишиден ашык адам болбойт. Бир машыктыруучу жана 4 оюнчу болууга тийиш. Бул талапты аткарбаган команда жеңилди деп жарыяланат. Калыстар бригадасы жана протоколдук комиссия. Калыстар бригадасы 3 кишиден, талаадагы калыс жана 2 жардамчыдан турат. Командалар оюн башталганга чейин 30 минутта калганда калыстарга өз аттарын текшерүү үчүн көрсөтөт. Аттар жана анын жабдыктары талаптагыдай түрдө болушу керек. Аттарын текшерүүгө көрсөтпөгөн команда оюнга киргизилбейт. Калыстар бригадасынан тышкары оюнду Көкбөрү Федерациясынын башкармасы бекиткен протоколдук комиссия тейлейт.
Протоколдук комиссия командалардын өтүнүштөрүн жана дооматтарын карайт жана талаш болгон учурларда эки команданын кайсы бирине жеңишти ыйгаруу жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде талаадагы калыс оюнду бекитилген эреже боюнча уюштура албаса, протоколдук комиссия аны башка калыс менен алмаштырат. Көкбөрү федерациясы протоколдук комиссия аркылуу байгелерди бөлүштүрүү боюнча маселени карайт. Оюн учурунда келип түшкөн байгелер алдын ала протоколдук комиссия тарабынан каралат жана андан кийин гана командаларга тапшырылат. Документтерди тапшыруу тартиби жана катышуучулардын спорттук экипировкасына талаптар. Командалардын жетекчилери турнир башталганга чейин 15 күн калганда төмөнкүлөрдү тапшырууга тийиш. Бланктагы арыз парагы бир нуска. Сүрөтү менен бланктагы оюнчунун жалпы жарандык паспорту жана жеке карточкасы. Камсыздандыруучу медициналык полис жана ар бир оюнчунун ден соолугу жөнүндө медициналык маалым кат. Сүрөтү менен бланктагы аттын паспорту, аттын башы жана жалпы профили. Ар бир атка ветеринардык кортунду. Командада төмөнкүлөр болууга тийиш. Оюнчулар үчүн эки варианттагы спорттук форма. Далысындагы номеринин өлчөмү 200-150 мм, көкүрөгүндөгү 150-100 мм стандартка ылайык келүүгө тийиш. Ар бир оюнчунун жана команданын жетекчисинин өз түсүндөгү парадтык жамынмасы. Оюнчулар үчүн башына кийген коргоочу шлеми, аттын буттары үчүн териден же брезенттен жасалган коргоочу жабдыктар. Анын түсү команданын экипировкасынын түсүнө дал келүүгө тийиш. Парад үчүн желектер, медициналык жана ветеринардык аптечкалар. Эскертүү. Команда уюштуруу комитетинин уруксааты болмоюнча, команданын аталышынан оюнчунун фамилиясы жана аты жөнүнөн тышкары формасына же катышуучунун аттарына жарнамалык символикаларды жазууга укуксуз.